Адахан мырза дейт, өлкөнүн тышкы карызы көбөйүп, коркунучтуу абалдабыз дейт. Кытай аскерлерин Тажикстанга эли менен кошо карыз үчүн жерин тартып алууга киргизген. Бийликке келсеңиз, ошол абалга жеткирбей карыздан алып чыгып кетүүгө күчүңүз жетеби? Жетпесе мен аракет кылбайт элем. Мен сиздерге айттым го, Кыргызстан деген кичинекей мамлекетти бир үй бүлөнү башкаргандай кылып башкарып алсаң болот. Бир үй бүлөнү баккандай кылып багып алсаң болот. Бирок мен шайлоодо жүргөндө айттым эле, ушул оюм канчалык деңгээлде туура экен деп 7 жыл өткөндөн кийин кайра кайталайм. Кыргызстандын президенти эмне кылыш керек? Кыргызстандын президенти 20 күн машинада жүрүш керек. 10 күн кабинетинде отуруш керек. Кагаз менен. 20 күн. 44 районубуз бар, шаар. Айданайын, бир күндө 2 районду кыдырып коюп, акимдин калп айтканын көрөйүн. Ошол жерден жазалайт. Ошол жерден жоопко тарт. Шариятка да туура келет. Жалган айткан үчүн жазаласаң, шариятка да туура келет. Кайда мына Акбашы районунда 47 000 баш жылкы бар деп жүрөт. Ал 47 000 баш жылкынын көбөйүшүнө өкмөттүн кандай тиешеси бар? Сенин кандай үлүшүң бар ошого? Же чөбүн ортоп атасыңбы? Же жемин кошо берип атасыңбы? Кыргызстан bir жылда баланча 100 000 жумуртка өндүрдү дейт. Кайсы тоок фермаңда? Каерден эсептедиң сен? Бүтүндөй жалганын үстүндө жашап калдык. Анан мына жерде күчүңүз жетеби дегенге мен ошон үчүн сиздерге чечкиндүү түрдө айтам. Жетет. Мына улуумун билесиздер. 30 жыл, келгениңиздерге 30 жыл болуп калгандарыңыздар болсо керек. Биз анда студент элек. Мына жерде Тивер деген шаар бар. Ал жерде Калинин эле. Андропов бийликке келгенде эжелерин билет, мына Айшапан билет. Аялдардын эң чоң проблемасы колготкилер. Азыр жаштарга айтсаң күлөт, колготки жок эле ошол мезгилде. Дүкөнгө чыкты. Үтүктөр чыкты, термостор чыкты. Культ Москвич сатылып калды, комби деген. Демек бир киши Андропов келгенде баягы шуру тизгендей тизип койду го. Тартипти коюп койду го ордуна. Ишенип коюңуздар. Биздин Кыргызстанда анда да катты.